конституция жөнүндө жаман атмосфера түзүлүп атат дегенге анча кошула бербейм. Биринчиси, экинчиси, бул конституцияны кимдир бирөөлөр катып атат дегенге да кошулбайм. Бул калп сөз. Анткени 27 октябрда конституциянын биринчи долбоору сайтка илинген, жогорку кеңештин сайтында. Мен өзүм биринчи долбоору конституцияга кеңешмесине мүчө боло элегим деле ошол сайттан өзүм чыгарып алып, бир сыйра окуп, ошол массалык маалымат каражаттарына өзүмдүн ойлорумду билдире баштагам. Демек, кимдир бирөө кызыкса, ошол сайтка кирип деле ала алат. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, бул телефон менен деле кирсең болот, ал жогорку кеңештин сайтына. Анан экинчиси, мына биз конституциялык кеңешме иштеп бүткөндөн кийин алып келип жогорку кеңешке өткөргөнүбүздөн кийин 3 күндөн кийин ошол конституциялык кеңешме иштеп чыгарып келген долбоор кайра илинди жогорку кеңештин сайтына. Бүгүнкү күнгө чейин ошол долбоор турат. 2 мартта лингвистикалык комиссия иштеп чыккан долбоор илинди, алда турат. Ошондуктан бул жерде баягы кимдир бирөөлөр конституцияны катып атат же болбосо муну жашырып атат деген туура эмес. Анан бул конституцияны ушул Бишкекте жашагандар эмес, тетиги алыскы Алай, Аксы, Түп, Нарындан бери окушуп, ошол жактан бери конституциялык кеңешмеге келишип, өзүнүн ойлорун айтышып, биз менен конституциялык кеңешмеде 1 күн эмес 2-3 күндөп чогуу жүрүп, биздин жыйындарыбызга катышып жүргөн адамдар бар. Булар телевизордон көрүп отурса да, чын эле биз барып катышканбыз деп атышкандыр. Ошону менен бирге эле биздин эшигибизди тындырбай көптөгөн адамдар дайыма келип турушту. Жана 2,5 миңден ашык кат келип атты деп атпайм. Каттан башка көптөгөн адамдар келишип, биздин конституциялык кеңешменин жыйындарына катышып атты. Ал ачык болду. Эч кимди сен катышпагың, сен чыгып кет деген эч ким болгон жок.